Эгерде сен дал ушул убакта бизди көрүп жаткан болсоң, анда сен биздин катышуучубуз болуп калышың толук ыктымал. Анткени сен таланттуусуң, сен баарынан мыктысың. Өлкөбүздүн бардык аймагынан эң мыкты гана досторубуз келип, биздин берүүбүзгө катыша алышат. Сен мыктысың долбоору. Салам достор. Биринчи катышуучубуз ортого чыгаардын алдында бул досум тууралуу бир аз маалымат айтып кетким келип турат сиздерге. Бул досум ооз-2 эсепти оп-оңой чыгарат. Кичинекей математик болгону 4 жашта Гламидинов Эламан биздин студиябызда конокто. Ой, ассаламу алейкум Эламан. Өт, кана жүр. Биздин төрүбүз деген ушул жакта. Эламан. Болгону 4 жаштасыңбы? Кайдан келдиң? Баткенден. Баткенден не алып келдиң мага? Бенешүрдө. Я. Эламан. Көрсөтүүнүн башында жанданып бир ырдап албайлыбы? Авато өткөн кыргызстан, ажайып өткөн кыргызстан. Мушту бар калынган, уюкту чөткөн Кыргызстан. Кыргызстан, денин Кыргызстан, Кырымдын кенин Кыргызстан. 5 күндүк өмүрүмдөнүк, 5-и менин Кыргызстан. Ой, баракелди. Мына жандана баштадык. Эламан, Баткенде күн ысыкпы же муздап калдыбы? Күн ысык. Ысыкпы? Канча градус? 40 градуспу? Сен өзүң окуй элек болсоң, болгон 4 жашта болсоң, математиканы кантип үйрөндүң? Санаганды кантип үйрөндүң? Кошконду кантип үйрөндүң? Ким үйрөттү сага? Апам. Канчага чейин санай аласың? 50. 50? Мен 51 чейин санай алам. Санач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Санап бүттүңбү? Канчага чейин санадың? 50. Каякта 50 жүрөт? Бизде 50 жок. Студияга ким менен келдиң? Апам. Аты ким апаңдын? Канышай. Канышай эже, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Эламан өзү 4 жашта болсо, канча жашынан баштап санап баштады? Эламан кичинекей 3 жашынан эле санап, ошо агалары менен, биз менен керели кечке ошо эсептеп, мага кайра суроо бер деп ушинтип керели кечке суроо берет. Ошол аябай кызыгат кичинекей кезинен эле. Сиздердин үй бүлөдө бухгалтер бирөө жарым жокпу? Атасы бухгалтер. Мына сага. Болочоктогу атасынын орун басары чоңоюп аткан турбайбы? Чоң атасы да математик, атасы да математик, Эламан да аябай кызыгат. Эми түшүндүм. Рахмат сизге. Рахмат. Мен сизге бере турчу суроолорумду өзүм эле түшүнүп алдым. Эламан, экөөбүз сахнага чыгып, бита эсептерди чыгарбайлыбы?
Кандай дейсиң? Жакшы. Жакшы болобу? Кеттикпи сахнага? Эсеп чыгаралыбы? Кимдин башы айланат экенин азыр көрөбүз. Элеман, азыр мен сага ортого сандарды ыргытамын. Ошол сандардын үстүнө дагы бир сан кошом. Ошону кошуп туруп, мага канча болгонун айтасың. Жарайбы? Даярсыңбы? 5 берчи. Тигил жактан сен 1 кубик алып кел, мен бул жактан 1 кубик алып келем. Ыргыт. Опа! Бул санга бул санды кошобуз. 52. Канча? 52. 52. Кол чабуулар. Кийинкиси кетип жүр. Алып кел дагы. Эми мен ыргытам. 2 кошу 28. 30. Дагы алып келебиз. Улантабыз, кийинкиси. Сен ыргытасың, Опа. 82 кошу 10. 92. 92. Мен ыргытам. 92 кошу 11. 92 кошу 11. 103. 103. Ким ыргытат эле? Мен ыргытамбы? Мен. Сен, 33 кошу 93. 126. 126. Кол чабуулар болсун. Элеман, дагы кошобуз. 80 кошу 18. 98. 46 кошу 24. 24. 70. 70. Баракелди. Жана акыркы суроом 60 кошу 55. 115. Баракелди. Кол чабуулар болсун, сен чындап мыкты экенсиң, сен чындап кыйын экенсиң. Сага биздин долбоорубуздун атынан жагымдуу белектерибизди ортого алып чыгышсыңар. Бул белек сага Баткенге барып кийинки келатканыңа ушу сумка толтура өрүк ала келесиң. Бул китеп окуган билесиң да? Окуйсуң. Жана бул планшет сага. Ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасы Элеманга, Баткенден келген биздин досубузга кол чабуулар болсун. Өзүң көтөрүп кетип аласың да? Жүр, мен көтөрүп коеюн. Мен ойлочумун, Кыргызстаныбызда таланттуу балдар көп, бирок уялчак деп. Көрсө, мен ушул долбоорду алып барып жатып түшүндүм, андай эмес экен. Кыргызстаныбызда мыктылардын мыкты балдары абдан көп экен. Биз ортого чакыра турчу өзгөчө коногубуз Кыргызстанды келечекте дүйнөгө тааныта турган таланттуу жигит Осмоналиев Бегемирди биздин студиябызга чакырабыз. Жаныбарлар дүйнөсү болгондо дагы суу астында жүргөн жаныбарлардын дүйнөсү менен кенен тааныштырат. Тосуп алабыз.
Салам алейкум. Эх, досым, кандайсың? Жакшы. Манай жакшы. Ооба, жакшы. 5пи? Кейлерде 2 алып калган. Кайдан 2 алып калып атасың? Сабактанбы? Көнчө жазуудан да. Жат жазууданбы? Ооба, жакшы эле жазбайм да. Туура ушундай бетке айткан жигит турбайсың сен. Азамат, дагы эмнеден? Көркөм өнөрдөн аябай класста көп 5 алчумун да. Эми кичинеден 4 алып баштап атам. Эмнеге андай болуп баштап атасың? Эмнеге антип атасың? Андай эмес элең го. Кайсы сабактан 5сиң? Көркөм өнөр, анан математика. Суу астындагы жаныбарларды качан изилдеп, качан үйрөнүп баштагансың? 3 жашта. Азыр канчадасың? 7, анан 2 классмын. Каяктан келдиң? Атбашы районунан. Эмне үчүн ат башы деп аталып калган? Bir күнү бир баатыр путешествие этип аткан. Ошондо аты өлгөндө этин союп, анан курбуларын тойгузган. Аттын башын таякка сайып, таякты жерге сайып койгон. Ошондон кийин ат башы деп аталып калган. Ким менен келдиң студияга? Мамам, анан карындашым, анан бебегим. Маманын аты ким? Күмүшай. Саламатсызбы, Күмүшай эже? Саламатсызбы? Негизи эмнелерге кызыгат? Негизи кызыгуусу аябай разносторонний. Көбүнчө мурун баягы мама бул эмне деп суроо берсе, азыркы убакта мама сен элестетсең момундай бар экен да деп көп учурда мындай жаңы нерселерин айтканга аракет кылат да. Сиз билбеген нерселерди сизге айтып берет. Мисалы, ооба. Көбүнчө жана динозаврлар доору. Мен чынын айтканда эчтеке билбейм ал жакта. Аны мен деле билбейм. Анан балам болсо кандай энциклопедия алып келсем, бүт баарын сүрөттөн көрүп, уже атын билет, канча жашаганын билет. Бул долбоорго сиздин уулуңуз бизге суу жаныбарларын айтып бергене келди. Суу жаныбарларына эмне болуп кызыгып баштады? Же үйдө аквариум барбы, балык багасыздарбы? Аквариум бар болгон кичинекей кезинде. Бул суу жаныбарлары эле эмес, бардык эле жаныбарларга кызыгат. Анын ичинен жер үстүндө басып жүргөн жаныбарлар, ошол эле динозаврлар, анан жер астындагылар. Жарайт. Кызыгуусу аябай ар түрдүү да. Кызыктуу уулуңуз бар экен. Рахмат сизге, чоң рахмат. Кош келдиңиз студиябызга. Суу астында жүргөн жаныбарлар кантип дем алат деп мен таң кала берем да. Суда кислороддон дем алышат. Суда дагы, оказывается, кислород бар экен. Ал кислород эмне үчүн адамга болбойт? Биз чөгүп кетишибиз мүмкүн, анан кийин дем ала албай калып атпайбызбы? Ал деген суу менен аралашкан кислород. Ал менен только балыктар эле дем алышат, кишилер дем алышпайт. Бирок эми ал дегенче загадка болуп эле кала берет. Анда сен өнөрүңдү байкайлы, көрөлү. Азыр экранды карайлы анда. Чоң. Сен кызыккан балыктар суунун астында жүрөт да турабы? Ооба. Сен мага ишенесиңби? Ооба. Мен бүгүн балыктарды асмандан түшүрдүм. Көрүп ал. Ишендиңби? Ооба, ишендим. Кеттик анда. Биринчи балыкты аквариумга жүгүртүп коюңуздар. Бочка глаз. Негизи ал деген үстүгө карап турат, бирок эгерде алдыда бир хищник келе жатса, анда көз менен алдыга карай калат, анан кетип калышы мүмкүн да. Бирок өзү деген жай жүрөт, опасностьларда бат жүрүп кетет. Негизи өзү жай, Ооба. Кийинкиси? Бул кайсы балык? Морской конь. Деңиз аты. Ооба. Деңиз аты экен, Кыргызчасы деңиз аты. Бул ошондо деңиздин ичинде да улак тартыштар болобу? Көкбөр ойношобу? Жок. Дагы бир өзгөчөлүгү бар да. Аташы деген балдарын турат экен. Бул чындык?
атасы балдары төрөйт экен. Атасы төрөбөйбү, апасы төрөбөйбү? Ооба. Апасы не кылат анан? Ошондо если атасы төрөсө, анда атасы деген охотага кете берет экен, апасы карап турат экен. Дагы дейинчи, бирок неме деп эсептелет да, морской конёктөрдүн кичинекей балдары, алар деген төрөлгөндө эле сразу эле ата энелеринен кетип калышат экен. Ушундай өзгөчөлүгү бар экен да. Кийинкиси? Неме деңиз жылдыз. Деңиз жылдызы. Аха. Бул кандай? Жөн эле жылдызбы бул же мунун жаны барбы? Анын жаны бар. Анан ал деген кишечнигин чыгарып, ошондон кийин добычаны жейт. Кишечнигин чыгарып. Ашказан чыгарып турган тамак жейби, Анан кайра салып коет. Ооба. Өзү салат. Башкача экен. Кызыктуу экен. Кийинкиси? Так бул жанакы махнатый. Неме эмес беле? Түктүү эмне ошондо бул? Бул деген морская мышь. Деңиз чычканы. Деңиз чычканы, ооба. Жакшы. Демек деңиздин суунун астында деле суунун үстүндөгүндөй жаныбарлар экен да көп эле. Ан деген травоядный, анан Чөп жейт. Травоядный, анан хищниктери бар. Жырткыч. Ооба, жырткычтары бар да. Чөп жегичтер, жырткычтар да. Жакшы, кийинкиси? Бул эмне жаныбар? Бул да менин дүйнөдө эң жакшы көргөн жаныбарым подводныйдачы. Кашалот. Кашалот? Ооба. Сен жакшы көрөсүң ушул жаныбарды? Ушул жаныбарды эле. Бул сулуу, Мурду чоң экен го бирок. Мурду чоң, оозу кичинекей экен го. Эмне өзгөчөлүгү бар? Анын мээси жерде эң чоң деп эсептелет. Мээси чоң. Ошондо мээси чоң болсо акылдуубу? Ооба, ал деген эң акылдуу кит деп эсептелет. Ал деген чийни китке дагы кирет. Кашалот деген жанакы мен айткандай эле кальмарларды жейт. Кичинекей кальмарларды, анан чоң кальмарларды. Кашалот дегенче дагы звуковой волналар менен пищаларды билет. Анан деген кашалот ал деген сигнал менен кичинекей сигнал менен кальмарларды оглушать ете алат. Жакшы экен. Бул эмне? Бул рыбаёж. Ал деген негизи ядовитый болот да, өтө өзүнчө. Ал деген мындай эле простой эле рыба, бирок эгерде коркуп же встревожен болсо, ташбакка айланып кетеби? Ёжик деле болуп, монда ийнелерин чыгарып ийет, ийнелери ядовитый болот. Демек азыр коркуп аткан жеринен сүрөткө тартып алышкан экен да муну. Көзүнөн да көрүнүп турат го, көзү чыгып кетчүдөй болуп. Кийинкиси? Синий кит. Бул деген жанагы кашалоттун эле родственниги. Бөлөсү же тай жагынанбы, же ата жагынанбы? Тууган экен да? Ооба, тууган. Көк кит деген ал деген жерде эң чоң деп эсептелет. Ал деген кашалоттой эле, ал деген кашалоттун размеринде эле синий кит дагы ошондой эсептелет да. Негизи киттин эле тиштери көп болот. Жерде киттин эле тиштери эң узун, анан деген эң көп болот. Неме деп эсептелет да? Эгерде тиштеричи мындай тиш болсо, затенче ал хищный кит. Эгерде мындай волосинкалар бар болсо, значит ал травоядный кит, бирок травоядный кит деген ал деген кичинекей кальмар же балыктарды, Ооба, балыктарды. Бул эмне? Краб-богомол. Краб-богомол ан деген молоточный, анан кылычтан жасалган ушундай түрлөр бар болот. Эки эле түрү бар болот да. Козыркилерди чыгарып, үнді катуу чыгарганда ошондо өзүнүн добычасын оглушать этет да, ошондо неме болуп калат да. Жана акыркы сүрөттү коюп берели. Рыба меч. Кылыч балык. Кылыч балык.
Кандай? Кылыч балык ал деген жерде эң бат балык деп эсептелет. Бат жүргөн, э? Ооба. Андан бат балык жок. Андан өткөн бат балык жок, э? А неге меч деп коет? Неге кылыч деп коет? Природа өзү ушинтип жаратканда Башында ат коюлуп атканда ушинтип ат коюп коюшкан да. Акулалардан опасать этишип, көбөлөрдө табылып калышыптыр. Акуланын месине сайылып кеткендерчи, сайылып кеткен дыркалар неме уже көрүнүшүптүр да. Өлүп калган акулалар уже деңизде. Баракелди. Демек, өзүнөн коргонуш үчүн акула мени жеп койбосун деп, бул мурду менен акуланын денесине барып сайылып калчу экен, э? Ошондуктан акуланын денесине сайылып жатканын көргөн башка балыктар, бул укмуш күчтүү экен, кылыч экен деп туруп, кылыч деп койгон экен да атын, э? Баракелди, керемет. Суу астындагы жырткыч жаныбарларды жана жырткыч эмес жаныбарлардын баардыгысын мага айтып берген Осмоналиев Бегемир бүгүн биздин студиябыздын эң өзгөчө таланттуу коногу болду. Кол чаап коюңуздар. Бегемир, досум жакыныраак кел. Досум, сага белек берейин эми? Белекти ат башыга ала кет. Бегемирге арналган биздин студиябыздын атынан өзгөчө белектерибизди берүүгө даярбыз. Сенде жон баштык сага. Сумкан. Энциклопедиябы? Энциклопедия мына. Арстандар жөнүндө эми жер үстүндө жаныбарлар жөнүндө да бир аз окуп койсоң болот да. Салайын. Бул сага планшет президентибиздин атынан. Жана сен мыктысың долбоордун атынан бул сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасы. Сага Бегемир, сонун атың бар экен, сонун өзгөчө өнөрүң бар экен. Салам берип койсоң болот? Өзгөчө өнөрүң, өзгөчө атың бар экен. Рахмат сага. Бегемирди кол чаап узатып берели. Жер шары анын алаканында. Себеби анын колунан глобус түшпөйт. Мейси Google'да эле иштейт дейт. Аны чогуу көрөлү. Замирбеков Эрбол биздин студиябызда өзгөчө конок. Вай, Эрбол. Алейкум ассалам. Саламатсыңар телекөрүүчүлөр. Эрбол, кандайсың? Жакшысыңбы? Ооба. Аманчылык, эсенчилик баары жакшыбы? Ооба, баары жакшы. Айлапа тынч, үйдөгүлөр сонун. Ооба, сонун. Ден соолук зыңк. Зыңк. Ой азамат. Кайдан учуп келип калдың безилдеп? Мен болсо Бишкек шаарынын Акунбаева Чапаева деген жеринен келдим. Охо. Аябай алыс жерден келипсиң. Сонун. Сенин телефонуңда Google жок дейт. Анткени мен Google'дыкында иштейт дейт. Ошол чынбы? Ооба, мен болсо мээиме китепти көп окуп, баарын мээиме жаттап алгам. Ана биремсе керек болсо, мээимден эле ойлоп таап алам. Мээңде картанын сүрөтү жокпу? Ар бир адам мээи ыйырма-сыйырма картага окшош, бирок мамлекеттер жок да. Мен болсо картаны карап, жакшы кунт коюп угуп, анан ушинтип картаны жакшы эстеп калгам. Телефондо память дейт да, память дейт го. Ошол телефондо мисалы 512 гигабайт, 252 гигабайт дегендер бар, чоң флешкалар бар, жанагындай терабайт дегендерчи. Алар көп нерсени сактай алат да. Адамдын мээси канчалык чоң алардан? Эгерде кунт коюп укса, анда батча тап калат да. Бир адам болсо 15 мамлекеттин тилин таптак билет экен. Биле болсо болот экен да, кунт коюп укса. 16-чы тилди жаттасаң, мындай жаңылып баштайт экен да.
Демек, полиглоттор 15 гана мамлекеттин тилин билет экен да? Ооба. 15 тилде сүйлөй алат экен, болгон. Адамдын болгон мээсинин жөндөмү ошол 15 тил билгенге жетет экен да? Ооба. Сен канча тил үйрөнөйүн деп атасың? Мен болсо 5тен ашык тилди үйрөнөйүн деп атам. Азыркы учурда канча тил билесиң? Азыркы учурда 3 тилди билем. Кайсы? Орус тил, кыргыз тил, дагы англис тилди азыр жаттап атам. Ой, Азамат, сен мээң аябай сапаттуу турбайбы? Турецкий мен аз да кичинекеймин да. Ооба, чоңойгуча дагы сапат кошулуп, дагы көп нерсени жаттайсың да, туурабы? Ооба. Мен аябай унутчакмын да. Бат эле унутуп кала берем, эмнеге андай болот? Кунт коюп уксаңар, баарын оп-оңой жаттап коесуңар да. Мен азыр сенин атыңды унутуп калдым да. Атың ким эле? Менин атым Замирбеков Эрбол. Эрбол, сен бир учурда канча адамдын атын жаттай аласың? 2ден 8ге чейин бир учурда. Бир эле угуп туруп жаттап каласың. Бир көрүп туруп жаттап каласың. Бир китепти окудуң да. Бир баракты бир жолу окугандан кийин толук айтып бере аласыңбы? Толук айтып бере албайм, бирок эмне ушул бетте эмне болгонун айтып бере алам. Азыр мен ушу жөн эле кагазды алып чыгайын да. Ошону бир сыйра окуп туруп айтып берчи мага. Дүйнөдөгү эң кичинекей деңиз Мрамор деңизи. Анына аянты болгону 14.000 километр квадратты түзөт. Ушуну айтып бере салчы. Эң кичинекей деңиз бул болсо Мрамор деңизи. Аянты болсо 14.000 квадратный километр. Эң таң калыштуу дарыя ушул дарыяда болсо сары түстөгү өсүмдүктөр өсөт экен. Сенде аябай көп маалымат болгон үчүн башың тоголок эмес эле сүйрө болуп бараткан го? Эми ар бир адамдын башы ар кандай болот да. Сүйрүү, тоголок, ас болсо ар бир адамдын башы тоголок деп ойлодуңуз беле? Мен ойлогом ар бир адамдын башы меникиндей болот го деп. Мени кызыктырган дагы бир суроо бар. Жер тоголокпу же сүйрүүбү? Тоголок. Жер болсо тоголок. Кантип биз жерден анан тоголонуп кетпейбиз ылдыйга? Бизде болсо гравитация кармап турат. Бүгүн студияга ким менен конокко келдиң? Мен бүгүн болсо мен бияка тайнем менен келдим. Тайнем болсо көлдөн келген. Охо, атайын көрсөтүүгө. Ооба. Сени колдош үчүн. Ооба. Тайненин аты ким? Шакер. Аты Шекер. Шекер апа. Ооба. Вай керемет. Шекер апа, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Саламатчылык балдарым. Жээн небере тууралуу айтып берсеңиз. Тайын тартат дегендей тайына тартып калган го. Мына сага ушул сөздү угайын деп тургам го. Тайын тартат, ошо тайлары ошондой зээндүү, өзү кичинекейинен эле ушундай зээндүү бала болгон. Эрбол тай жагын тарткан экен, ошондуктан тайнеси биздин студияга конок болуп колдоп келген. Көлдөн келди дебеди. Рахмат сизге. Келечегиңер кең болсун балдарым. Мендей пенсионер болгула, дөтүңөр колдосун ушул жерде, Рахмат сизге. Биздин студияга отурганыңызга кубанычтабыз биз. Мага бардык мамлекеттер тууралуу, алардын акча валютасын, ал мамлекеттин борбор шаарын, ошол мамлекет тууралуу көптөгөн маалыматтар бар дейт сенде. Эрбол, анда экранды чогуу көрөлү. Бул мамлекет болсо Аргентина. Континент болсо ал болсо Түштүк Америка континентинде жайгашкан. Калкы болсо 46,5 миллион адам. Борбору Буэнос-Айрес. Анан бизде Баткенде болсочу, Айгүл деген гүл бар го. Анан Аргентинада өзүнүн мамлекеттик гүлү бар экен. Аты Эритрина. Бул болсо Бангладеш, Азияда жайгашкан. Борбору болсо Дака, акчасы Така. Булар болсо жаңы жылды 14 апрелде тозот экен. Эмнеге?
аларда ушундай улут бар экен да, 14 апрелде тозгон. Дагы Бангладеште болсо жакын адамдарга эле кол берип саламдашса болот экен. Аялдарга жана кичинекей балдарга эч качан кол берип саламдашса болбойт экен. Алар мусулман өлкөбү? Ооба. Жөн эле ассалам алейкум деп коет экен да, Жок, кол берип учурашкан болбойт, мындай эле ассалам алейкум деп коет, ооба. Жакшы экен. Кийинки? Бул болсо Босния жана Герцеговина. Европада жайгашкан. Борбору болсо Сараево. Калкы 3.300.000 адам. Бизден аз эле турбайбы? Ооба. Кийинки? Бул болсо Ботсвана. Континенти Африка. Борбору болсо Габароне. Болжолу менен мунун калкы 25 миллион адам. Анан Ботсвананын 70% жер аянтын Калахари деген чөл ээлейт экен. Акчасы пула. Өзүлөрүнүн тилинде жан деген сөздү түшүндүрөт экен. Бул болсо Бразилия. Бразилия да Түштүк Америкада жайгашкан. Борбору да Бразилия. Калкы 217 миллион адам. Анан сиз кофе ичесизби? Ооба. Мен дагы анда-санда ичем. Анан ушул кофенин өлө көп түрү ушул Бразилиядан чыгат экен. Бразилия, мен Индия деп ойлоп жүргөм да. Индияда чай чыгат, бирок Ооба. Кофе болсо Бразилиядан чыгат экен. Дагы Бразилиядан сахарды чыгарат экен. Анан апельсинди көп өстүрөт экен. Бай өлкө турбайбы анда, Ооба. Кызыктуу боло баштады. Дагы айтып берчи. Бул болсо Буркина Фасо. Африкада жайгашкан. Борбору болсо Уагадугу. Калкы 21 миллиондон 22 миллионго чейин. Анан ушул Буркина Фасо деген атынчы жакында эле алган турбайбы? 1984-жылы. Мурун болсо Верхняя Вольта деп аталчу экен. Жакшы экен, кызык. Мен абдан кызыктырып атасың. Кийинкиси? Бул болсо Ватикан. Европада жайгашкан. Борбору болсо Папский престол. Калкы 801 адам. Анан 801 адам? Ооба. Миңи жокпу? Жок. Бул болсо Өтүр 801 адам болгондо. Анан Нурлан Насиптин концертинен дагы азыраак адам турбайбы? Дагы Ватиканда, Ватикан болсо Италиянын ичинде жайгашкан. Анан бул болсо эң эгемендүүлүгү менен жүргөн мамлекеттердин эң кичинекей мамлекети. Анан бул эң кичинекей мамлекет болсо деле армиясы аябай күчтүү экен. Эң кыйын швейцаристерден турат экен армиясы. Армиясында канча адам бар ошондо? 801 адам болсо өзү. Ошонун 300-400ü аял заты деп коелу. 200ü балдар деп коелу. Калганы армия болсо күчтүү болуп. Анда 200 адам болсо армияга кетет экен. Дагы ушул Ватиканга Швейцария болсо өзүнүн солдаттарын берип турат экен. Кызык. Кийинки? Бул болсо Венгрия. Европада жайгашкан. Борбору болсо Будапешт. Анан сиз шариковый ручка менен кеберде жазасызбы? Ооба. Анан ушул шариковый ручка жана кубик Рубикти Венгрияда ойлоп табышкан экен да. Бул болсо Вьетнам. Вьетнам Азияда жайгашкан. Борбору болсо Ханой. Калкы 99 миллион адам. Ушундай бул кичинекей эле мамлекет го. Бирок аянты кичинекей, Ооба, бирок калкы 99 миллион адам экен. Дагы бул болсо күрүчтөгү ар бир тамак күрүч кошуп жейт экен. Ошон үчүн Вьетнам болсо күрүч жегенден экинчи орунду ээлейт экен. Биринчи орунду Баткен? Жок, Кытай ээлейт. Кытай. Жакшы. Кийинкиси? Бул болсо Гватемала. Түндүк Америкада жайгашкан. Борбору дагы Гватемала. Калкы 935 миң адам экен. Дагы булардын Кетсаль деген мамлекеттик чымчыгы бар экен. Анан ушул чымчыктын атынан акчасын Кетсаль деп атаптыр. Дагы мамлекеттик баг бар экен. Ал жөнөкөй баг эмес. 50 метрге өскөн баг экен. Элестетсеңиз, 50 метрге. Канча жылда өскөн ал баг? Ал болсо
10-20 жылда өсөт экен 50 метрге. Кийинкиси. Бул болсо Германия. Европада жайгашкан. Борбору Берлин. Анан мен мектебимдечи жакшы баа 5, жаман баа 2. А Германияда тескеринче экен. Жакшы баа 1, жаман баа 6 экен. Кызык экен, Кызык, өтө кызык. Бул болсо Дания. Европада жайгашкан. Борбору Копенгаген. Анан эң эски китепканалар бар го. Анан ушул китепканалардын эң эскиси Данияда жайгашкан экен. Булардын тили кандай? Кайсы тилде сүйлөшөт? Булар болсо өзлөрүнүн тилинде сүйлөшөт. Өзлөрүнүн тили, э? Англа тилинде эмес? Англис тилинде сүйлөшөт. Англис тилинде. Ооба. Анан ушул Даниянын жереги дагы эң эски экен. 13-кылымда пайда болгон экен. Ой, керемет. Кийинкиси? Бул болсо Израиль. Континент болсо Азия. Борбору Иерусалим. Калкы 95 миллион адам. Анан ушул Израилде 2 тилде сүйлөшөт. Иврит жана араб. Бирок 2 тил бири-бирине окшошпойт. Ооба. Бизде орусча, кыргызча тилде экен да? Ооба. Жакшы, кийинкиси? Бул болсо Индия. Индия Азияда жайгашкан. Борбору болсо Нью-Дели. Калкы 1,5 миллиард адамга жетет экен. Бул болсо эң көп адам жашаган мамлекеттердин 2-орунду ээлейт экен. Биз Кыргызстан болсо көп улуттуу мамлекетпиз го. Ушул Индияда болсо адамдар болсо өлө көп тилде сүйлөшөт экен. Анан биз уйдун сүтүн саап ичебиз го. Анан ушул уйга Индиядагы адамдар сыйынат экен. Эрбол, сен мага бул мамлекеттер тууралуу айтып бергичекти, мен сенин атыңды унутуп калгантам да. Ошондуктан ушул жерден мен түшүндүм окшойт. Жаныма жакыныраак отурчу. Эми экөөбүз Кыргызстан тууралуу сүйлөшөлүчү. Кыргызстан тууралуу айтып берчи. Кыргызстан тууралуу сен эгерде башка мамлекетке барып калсаң, эмне деп айтып бермексиң? Мен болсо Кыргызстан жөнүндө мен айтып бермек. Кыргызстан болсо бул аябай кооз мамлекет. Анан эгерде силер болсо кооз мамлекетке баргыңар келсеңер, албетте Кыргызстанга учуп келгиле деп айтат болчу. Анан Кыргызстан болсо 1991 мамлекет болгон. Дагы СССРдин участниги болчу. Курамында болгон, э? Аябай кооз мамлекет. Дагы өлө эски эстеликтерди көрөсүңөр. Дагы Оштогу Ош музейин көрөсүңөр. Мен болсо Кыргызстаныбызды ушунчалык кең пейил, адамгерчиликтүү, биримдиктүү, ушундай кыйын эл деп айтмакмын. Мен Кыргызстанды сүйөм. Сенчи? Мен аябай сүйөм. Биз баарыбыз Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Эрболго кол чаап коюңуздарчы. Эрбол, мен азыр ойлонуп көрсөм, чын айтайын, кээде Google интернет жакшы иштебей аткан учурда катып калышы мүмкүн экен. Бирок сенин мээңди Google'га салыштырганыбыз менен сенин мээң эч убакта катыбайт экен. Мындан ары дагы мээң өсө берсин, акылың кеңейе берсин. Мен сага бүгүн абдан таң калдым, сен мени укмуш таң калдырдың. Сен чындап мыкты бала экенсиң. Мыктылардын мыктылары гана биздин студиябызга конок болуп келишет. Ушул студиябыздын мыктысы Эрболго, урматтуу аудитория, зал өзгөчө кол чаап коюңуздарчы. Эрбол, сага биздин долбоорубуздун атынан белек берүүгө даярбыз. Дагы сенин талантыңды өрчүтүп, мындан ары дагы билимиңди жогорулатыш үчүн сага планшет беребиз, жана башка сонун белектерди беребиз. Ортого алып чыгып койгула Эрболдун белектерин. Эми сиздей акылдуу мырзаларга мен ушундай белекти берип турганыма абдан сыймыктанып турам. Силерге чоң рахмат. Силердин бардык жамаатыңарга мен абдан ыраазымын. Биз дагы жамаатыбыз менен сага аябай ыраазыбыз жана ийгилик каалайбыз. Бул энциклопедия сага окуп тур жана Google деле колдонбойсуң да, бирок ушу планшет сага бир кереги тиет деп ойлоймун.
Бул планшетибиз сага белек болсун жана сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасын сага сыймыктануу менен тапшырууга даярмын. Азаматсың Эрбол. Бул сага. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө, жакшы бар. Достор, азыр аябай ысык болот. Үстүмдү чечип койдум ошон үчүн. Студияда бир ысык жалын болот. Анткени азыркы чыга турчу досторум келечекте кыргыз музыкасына салым кошкусу келген жигиттер. Ким билет, балким Атай Огонбаев, Карамолдо Орозов, Токтогул Сатылгановтордай залкарлар биздин арабызда өсүп келатат. Эмесе, урматтуу достор, биздин студиябызга өзгөчө таланттуу комузчуларды чакырым келип турат. Жээнбеков Нурадил, Азизов Алини чакырам, тосуп алалы. Акырыныраак чыккылабы. Салам алейкум. Салам алейкум. Кандайсыңар? Ат чаап келаткандай эле келдиңер. Ой, кел, отургула. Мен силерди отургузбай эле өзүм отуруп алган турам биринчи. Кел жакыныраак отур мага. Ой, азаматтар. Кимгер Али, кимгер Нурадил, отур, мен өзүм таап көрөйүн. Сен Али болушуң керек. Туура. Туурабы? Сен Нурадил. Туура. Туура таптым бучун эле. Ооба. Мен да мыкты окшойм анда. Эң сонун, кандайсыңар? Экөөңөрдүн жашыңар канчада? Мен 10 жаштамын. 10 жаштасың. Мен болсо 8дин. 8 жашта, Ооба. Сонун, комузду канча жашта чертип баштадыңар, канча жашта үйрөнүп баштадыңар? Мен комузга 4 жашымдан кызыгып баштагам, 6 жашымда уже комуз чертип калдым. Мен да эжекемдерди көрүп кызыгып баштап, анан кийин 6 жашымда мен да үйрөнө баштадым. Сен чертип баштаганыңа 2 жыл болуптур. Сен чертип баштаганыңа 4 жыл болуптур, Ооба. Демек сенде тажрыйба көбүрөөк экен да. Же ашып кеттиби Али сенден? Ашып кетти. Сонун. Кыргызстандагы кайсыл белгилүү комузчуларды тааныйсыңар? Мен болсо Атай Огонбаев, Чолпон Мелисбекова, Атай Огонбаев, Нурак Абдрахманов, Ниязалы Борашев. Азыр кимге, Нурадилге калбай калбасын? Нурадил, сен айт. Токтогул Сатылганов. Анын күйлөрү дагы бар, анан акын сыяктуудай дагы айтат. Ыр жазат, төкмө акынбы? Ооба. Мукаш Борбиев, Шекербек Шеркулов, Насбек агай. Кимдей болгуңар келет ошондо? Мен Закирбек агайдай эле болгум келет. Закирбек агайдай эле болгум келет. Экөөңөр теңби? Ооба. Эки Закирбек жок, бирөөлүңөр эле тандагыла. Кимгер болгуңар? Экөөңөр чикат эт көрүлүчү. Анан кимгер утсаңар, ошоңор Закирбек болосуңар. Сен башканы тандайбы? Тандай албайм. Эми буюрса келечек көрсөтөт баарын, Закирбекке жолугуп жүрөсүңөр да, Закирбек мырзага? Жок. Жолуга элексиңер, көрө элексиңерби? Мен көрө элекмин. Көргөм. Сен көрдүң беле? Ооба. Кандай экен? Жакшы. Муруту барбы, жокпу? Жок. Көздөрү биздикиндей элеби? Ооба. Мен таңшы комузга катышканда, конкурска, ошокто жюри болуп отурган, дагы көп эмелерден, обондон дагы көптөгөн конкурстардан жүргөнүн көргөм. Ошакта буюрса экөөңөр тең Закирбектей болосуңар. Сен Закирбек болосуң, сен Заке болосуң. Сүйлөштүкпү? Оркестрга ойнош үчүн кандай аракеттерди жасаш керек? Мындай көп ойнош керек, анан кыйын болуш керек да. Жалпы тайпаны, группаны сезиш керек да, Бири-бириңди угуш керек да. Астага кетип калбаш керек. Жалгыз эле укпай эле чертиресиң да, деп эле жыргал да. Эй, котсуң? Сен соло койсуңбу? Жок.
эмне соус? Мен башым айланып калды, сен биякта карап отурсаң, мен биякта карап отурсам. Эң сонун, студияга кимдер менен келдиңер? Мен тайенем менен, чоң апам менен, жеңем менен, апам менен, анан бир туугандарым Арина, анан двоюродной тууган Муса, Айлин келди, адагы тууганым. Ушулар менен келдим. Сен көрөрмандарың, колдоочуларың көп экен, Меники экөө эле, чоң апам менен апам. Бирок сеникилер аябай катуу кол чабат окшойт, экөө болсо дагы. Ооба. Сонун. Агайдын аты ким? Эмиль Эсеналиев. Эмиль Эсеналиев? Мен досум бар. Ал эмеспи? Жок. Ал эмес. Динара Асанголова. Динара Асанголова, эжең менен келдиң. Эң сонун. Агай, ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Валейкум ассалам, рахмат. Окуучумуз буйруса сизден аша турчуданбы? Окуучум буйруса көптү бүттөндүрүп келет. Себеби дегенде мен бул Нурадил менен 4 жашынан баштап ушундай устат болуп келатамын. Буга себепкер болгон тайенеси Мариям эже. Мариям эженин Нурадилдин тайенесинин эмгеги күч. Себеби дегенде 4 жашынан баштап алып келип, алып кетип, ар дайым жанында болуп, ушул эки Нурадилди мени менен кошо таптап келатат. Бизди көпкө үмүттөндүргөн жакшы комузчу болот деген үмүттөбүз. Эң сонун, агай, рахмат сизге. Дагы да болсо мыкты шакирттерди даярдап чыга бериңиз. Улуттук комузубузда кол ойноткон мыктылар чыга берсин сиздин колуңуздан. Динара Асанголова эжекебиз, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Ушу Алини Мукаш Абдраев атында мектепте 2 жылдан бери ушу тарбиялап келатам. Ушу өзү дилгир, ушу башында келгенде эле ушу комузга аябай шыгы бар экен. Баягы мугалимдер сразу эле билинет да. Ооба. Ушу Алиден да үмүттөнөм, ушу чоң залкар комузчулардай болуп, ошолордун учун улаган, жакшы таланттуу бир комузчу чыгат го деп ишенебиз. Алинин чоң апасы тууралуу айтып калдыңыз, мен чоң апасына дагы суроо бергим келип турат анда. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Самат? Саламатчылык. Алини эмне себептен комузга алып барып калдыңыз, же балким сиздин жаш кезиңиздеги кыялыңыз беле бул? Ооба эми, бир чети жаш кезде өзүм да комуз чертчимин, ушу балдарды кружокторго катышчымын. Экинчиден өзүнүн теги чоң аталары дагы таланттуу кишилер болчу. Анан бир 3-4 жашынан баштап эле бул музыкага кызыга баштады, жан дүйнөсү. Айласы кетсе ушу табактарды чапкылап, столдорду чапкылап, музыка чыгарып, ушундай бир дилгир болду музыкага. Үйдөгү идишатын баарын сындырып. Сындырган жок, бирок ушу жана азыркы битбокс деп андай музыканы дагы өздөштүрүп, кайдымкидей музыка жагына шыктандырды. Анан аны көрдүк. Биз анан өзүм сахнага чыгып ырдап кетпегенден ушу жок дегенде неберем ырдап кетсин, ушунун жолу ачылсын деп ушу Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектепке алып келип киргиздик. Рахмат. Анда кандай кылалы азыр ушул жерден бири-бириңер менен айтыша аласыңарбы? Жок, сөз менен айтышпагыла, комуз менен макулбу? Ооба, комуз менен эле. Комуз менен, Ким биринчи баштайт? Мен биринчи баштайм.
башталды бул жагы. Айтып атпаймынбы, бул залыбыз ысып атат. Мыкты комузчулар менен. Балдар, болды. Қойып тұрла. Мен сілерді азыр ушул жерден тоқтатып қалбасам, 3 күн 3 түн айтышып кетішудөнсүңөр да сілерчи. Сілер уруша кетішудөнсүңөр, сілер жақалашы кетішудөнсүңөр. Болды, сабыр қылла, досторым, болды. Мен сілердің ортоңордо арачалай албайм сілерді. Анын үстүндө комузга да эч нерсе дей албайсың да. Суроо, достор. Комуздан башка эмне аспапта ойнойсуңар? Мен Оз комуз менен чапачарды үйрөнүп аткам. Охо. Үйдөн эле мындай эле телефондон көрүп эле. Мен пианино менен туган күнүндө гитара алып беришет, ошондо үйрөнүп баштайм. Эми алып береби, гитара, Ооба. Пианино чертесиңби? Ооба. Ух ты, колуң кайсы нотага чейин жетип атат ошондо? Колум октавага жетпейт, бирок додон сиге чейин эле жетет. Ой, сонун, керемет. Мен бүгүн силердин комуз чертип атканыңарды угуп, жаныңарды отуруп, экөөңөрдүн айтышканыңарды угуп алып, бүгүндөн баштап комузду буга чейин эле жакшы көрчүмүн, бирок мындан дагы сүйүүм арта баштады биздин улуттук аспабыбыз комузга. Эң сонун, жигиттер, чоңойгондо ким болосуңар? Закирбек. Закирбек? Заке. Жок, тескерисинче болчу. Сен Закирбек, сен Заке болосуңар. Анткени Закирбек деген эң мыкты биздин комузчубуз бар, Экөөңөр ошондон да ашасыңар керек болсо. Азыр сахнага чыгалыбы, жигиттер? Сахнага чыгабызбы? Комуздарды кармагыла анда. Айтышпай кыла, макулбу? Айтышпай. Сен биринчи чыгып кетчи нары. Дагы айтышып кетпей эле басып барат. Сен менин аркамда басып жүр.
сонун досторум. Албетте биздин долбоорубузга жөн балдар катышпайт. Демек, ал балдар катышкандан кийин биз силерге сөзсүз түрдө белек берүүгө милдеттүүбүз. Президентибиз Садыр Жапаровдун атынан өзгөчө белектерди силерге тартуулоого даярбыз. Анда менин досторумдун белектерин ортого алып чыгып коюңуздар. Силер чындап мыкты экенсиңер. Бул жон баштык сага. Бул жон баштык сага. Сумканы астынабыз. Экөөңөр эми бири-бириңерге баягы балким атаандашып же таарынып калабы деп экөөңөргө бирдей окшош китеп даярдап койгонбуз. Кармагыла. Жана экөөңөргө тең бирдей окшош планшет. Бирок Алиники кичине чоңураак окшойт, карма. Жана экөөңөргө тең сен мыктысың долбоорунун башкы кубогун тапшырам. Силер мыктысыңар чындап. Азаматтар. Сен мыктысың. Кымбаттуу көрүүчүлөрүм, кичинекей досторум. Мен силерди албетте жакшы көрөм. Силер мен үчүн баарыңар бийиксиңер. Силер мен үчүн баарыңар таланттуусуңар, жана силер мен үчүн баарыңар шайырсыңар. Досум, эгерде ушул учурда сен бизди көрүп жаткан болсоң, ким билет, балким сен менин жанымда туруп калышың мүмкүн. Ал үчүн бизге WhatsApp номерлерибизге өзүңдүн талантыңды көрсөтө турчу 1 мүнөттүк видео тартып жөнөтсөң болот. Бул сен мыктысың долбоору алып баруучу Самат Эркинбеков. Кийинки жумадан көрүшкөнчө достор, баарыңарды жакшы көрөм. Мыктысың.